Кеченки укмуштуудай болгон окуя интернетти жардырды. Бул кыздын аты Кристина. Бир күнгө жетпей 1,6 миллион ипотекасын жапкан экен. Бир күнгө жетпей ушул сбор чогулган экен. 16 миң эле адам мага 100 рубльдан которсо, мен ипотекамды жаап алам деп ушинтип элге обращение кылган экен. Анын алдында өзү 100 рубльда бир кызга которгон экен. Бир кыз сураган экен да, мен ушинтип кичине үй алат элем, кичине болсо да өзүм үй болот эле, үйлүү болуп калат элем. Мынча миң адам мага 100 рубльдан таштаса, мен үйлүү болот элем депчи. Анан ал кыз 100 рубль которуп, анан өзү интернетке чыгып айткан экен, мен ушинтип жаңы эле 100 рубль котордум. Мүмкүн мага да ушундай щедрый адамдар табылар. 100 рубльдан эле 16 миң адам которсо, мен ипотекамды жабам деп. Элестетиңиздер, бир күнгө жетпей элдер жардам берип, эми 100 рубль которуп коюш оңой эле. Ошентип бир күнгө жетпей Кристина ипотекасын жапкан экен. Бул кандай сонун окуя, Негизи азыр ушинтип баардыгыбыз талапка жараша обязательно блог жүргүзүш керек. Блог аркылуу мисалы сизди көптөгөн адамдар көрөт. Мисалы сиз бир жерде бир нерсе сатып атасыз, ал жерге 5-6 же бир күндө 100 киши келсе, Инстаграмдан сизди 1000 деген, 2000 деген адам көрөт. 1000 эле адамды караңызчы, канча адам? 2000 адам вообще эле, 10 миң адам вообще, миллион адам вообще көп, интернетке чыгып, коркпой сүйлөп, өзүңүздүн оюңуздарды айтып, мүмкүн полезный контент. Ушу блог аркылуу мен көптөгөн жакшы адамдар менен тааныштым. Азыр деле сүйлөшүп турам. Көптөгөн знаменитый адамдар катталып атат мага. Алар менен сүйлөшүп турам. Блог жок болсо, ким билет? Андай адамдар менен сүйлөшө алат беле, жакшы мероприятияларга чакырышат. Ошон үчүн баарыңыздарга айтмакчымын, уялбай эле чыгып сүйлөп, өзүңүздү көрсөтүңүз демек. Ал эми ушу келаткан жай айына элден өзгөчөлөнүп, модный болуп кирип келем десеңиз, менден мондай рубашкаларды заказ берсеңиз, Лондон, ХБ өлө жакшы дем алат. Мондай чогуу футболка менен заказ берсеңиздер болот. 1900төн. Ал эми жалгыз өзүнүн рубашканын өзүнө эле заказ берем десеңиз, 1300төн заказ берсеңиздер болот.